Bizde Кыргызстанда жалпылай республика боюнча производственный смерть жылына канча адам болот ошо строй фирмалардан, стройкадан кулап мисалы? Ар кайсы жыл ар кандай? 23 жыл болсо 178. Бул Бөдө кырсык катталган. кандай деп ойлойт? Бул смертность да? Жок, 178 бөдө кырсык, алардын ичинен 60 жок 58 59 өлүмгө дуушар болгон бөдө кырсыктар. Бул көп да албетте, туурабы, бир жылда? Албетте, көп. Ушул алдын алуу кандай иш-чараларды кылып атасыздар? Бүгүнкү күндө инспекция тарабынан пландан тышкары гана текшерүүлөр жүргүзүлөт. Пландан тышкары текшерүүлөрдү билесиздер, бул арыз түшкөндө гана. Ага чейин сиздерге уруксат жок? Ага чейин уруксат жок. Мораторий быйыл алынат да жылдын аягында, туурабы? Жылдын аягында алынат го. Анан ушул боюнча конкреттүү строй компанияларга кандай сунуштарды берип атасыздар? Эми адамдын өмүрү бардык нерседен кымбат да. Бул боюнча бизде дайыма семинарлар, тренингдер өтүп турат. Курулуш компанияларын чакыруу жолу менен. Курулуш компанияларын чакырып, семинарларды өткөрүп, техникалык коопсуздукту кандай абалда сакташ кереги түшүндүрүлүп турат. Мониторинг, эме мындай, ошондой иш алып барылат да, түшүндүрүү иштери. Текшерүүгө биздин окуубуз жок. Сиздерде мен түшүнүгүм боюнча только түшүндүрүү иштери, профилактикалык мероприятиялар эле болот экен, туурабы? Ооба. Конкреттүү мисалы мындай кылсаңар, бул баягы техникалык коопсуздукту сактайсыңар, же болбосо бул чараларды колдонсоңор, же болбосо мындай требованияларды аткаргыла деген сунуш жок, туурабы? Сунуштар берилип турат. Жылдын башында ар бир строй компанияга биз тараптан жана өзүбүз даярдаган СНИПте кандай эрежелер, СНИПтин кайсы эрежелерин сакташ керек, эмгек кодексинин кайсы эрежелерин сакташ керек, кагаз даяр, кагаз түзүндө уведомление сыяктуу берилет. Эми бизде билесиз, көбүнчөсү ошол жөн эле баягы сеткаларды эле таштап коет да, мындайча, туурабы? Өнүккөн өлкөлөрдө практикада башкача да, туурабы? Туура, башкача. Биз эмне үчүн ошол нерсени колдонбойбуз? Эми бизде мыйзам бар да, эмелерди субъект предпринимательстволор текшерүүгө. Жок, текшербейбиз. Жол жоболору бар да, анан биз текшермейинче биз ал жерде кайсы мыйзам бузуу бар экенин кантип аныктайбыз? Жок, биз ошол страховочный баягы кандай десек, методду өзгөртөлү деп эле сунуш берип атам эмескечи. Мисалы, ошол техникалык коопсуздукту күчөтүү максатында ошо бүт өнүккөн өлкөлөрдүн практикаларын колдонуп, ошол азыр көбүнчөсү билесиз, баягы сыртынан эле бүт зданиянын 3-4 этажды бүт курчалат. Ошол эң самый оптимальный безопасный мера да булчу. Анан бүгүнкү күндө бизде эми баягы 3-4 этаж көтөрүлгөндөн кийин 1-2 этаж ылдыйрагына баягы пружиналарды эле коюп коет, резинкаларды, сеткалардычы. Бул чечим эмес да көбүнчөсү. Ошонун смертность көп болуп атат да акыркы күндөрү. Сиз эми 59 деп атасыз, бул сизге баягы официалдуу катталгандар да, бул. Жөн эле баягы компания менен ошол өзү потерпевшийлер келишип алып, сиздерге кайрылбай, же болбосо баягы сиздердин реестриңиздерге катталбагандар жүздөгөн случайлар бар, мен билгенденчи. Ошон үчүн сизге сунуштайт элем, кийин ушу мыйзам долбоору эгер керек болсо чогуу сиз менен жазайлы. Ошону баягы өнүккөн өлкөлөрдөгүдөй кылып туруп, эми өзү жанандарыбыз аз эле, 7 миллионбуз, дагы биз сактап калышыбыз керек да. Жарайт. Рахмат.